Ассаламу алейкум. Жашоомду өзгөрткүм келет дегендер көп. Бирок кантип өзгөртүштү көбүбүз билбейт экенбиз. Ал это факт. Бирок бир нерсе бар. Жашоону өзгөртүш үчүн мышленияны өзгөртүш керек. Мышленияны кантип өзгөртөбүз? Мышленияны, психологияны, мышленияны өзгөрткөндө адамдын жашоосу өзүнөн өзү нукка түшөт. Бул жөн эле сөз эмес, бул жөн эле бир калп эмес да. Элементарно Москвага келгенде мигранттар кээ бирөө машина алам деп келет, туурабы? Бир машина алып кетем депчи. Кээ бирөө здесь построю будущее деп келет да. Ошол машина алам деп келген адам деле машина алат, Кыргызстанга барат, машинесинин майы түгөнөт, бузулат, кайра келет. То есть ал келген максатына жетти. Көрдүңөрбү? Мышлениясында, оюнда эмне болсо ага жетти. Ал эми бияктан келип келечек курам дегендер, келечекти не важно, бияктанбы, Кыргызстанданбы, бияктан акча чогултуп барып куруп атышат, же болбосо бияктан кандайдыр бир жетишкендиктерди, ийгиликтерди жараткы болот. Эмнеге? Экөөнүн айырмасы. Экөө болбосо бир эле күндө, бир эле поезд менен, бир эле финансовый положение менен келген да. Экөө бир эле квартирада жашаган. Экөөндө бирдей эле условия болчу. Эмне үчүн бирөө 5 жылдабы машинеге эптеп жетти, Кыргызстанга кетти, машина алды, кайра машинеге обеспечение алган, эчтеке жок, кайра келди. Но душа радуется, что машинасы бар да. Ал эми ошол эле экинчи да кыйналды, кысталды, эмне болду? Бардыгын көрдү, көрбөгөндү көрдү, алданды, кандайдыр бир кидалы болду, кандайдыр бир түркүн түстүү кыйынчылыктарда жүрүп, бирок жакшы адамдарга жолукту. Өзүнө окшогон адамдарга жолукту, өсө турган адамдарга жолукту, анан кандайдыр бир ийгиликтерди жарата баштады. Өзүнө гана эмес, айылына болобу, өзүнүн коомуна болобу болгон аракетин кыла баштады. Эмнеге? Анткени түгүнөн келатканда эле бирөөнүн ою бир эле машина болчу, экинчисинин ою келечек болчу. То есть ошо келечекке умтулуп баратканда эле ошол эле сотке, ошол эле үй, ошол эле машина мындай капталдан келе турган нерсени ал максат койгон эмес да. Бирөө максатты машинеге койгон, акылында бир эле машина бар болчу. Ошого жетти. Бирөөсү болсо акылында кенен нерсе койгон, ошо жолдо баратып, ошол келечекке бир бийик нерсе койсоңор, ошо жолдо баратып, кээ бир жана психология бедности деген бар го. Ошол кедейликтин психологиясында жашаган адамдын максатын изобилие психологияда жашаган адам жолдон баратып эле терип кетет да, кыйналбайчы. Неге андай? Анткени бул жашоо, бул алам кандайдыр бир бизге көрүнбөгөн нерселерден курулган да. Биз шамалды көрбөйбүз, туурабы? Көп нерсени, абаны, дем алып аткан абаны көрбөйбүз. Ошондой эле биздин психологиядагы, биздин оюбуздагы, биздин тилегибиз дагы ислам дини боюнча айтканда Кудайга жетип турат да. То есть сен эмнеге баратсаң, ошону алдыңан Кудай алдыңа чыгарат. Сен кандайдыр бир кылмыш иштерге же бирдеме кылып, ушинтип бир жаман жол менен акча тапкың келсе, ошондой адамдар менен жолугасың да, байкасаңар. Сен спортсмен болуп бийикке өзөм десең, сен спортсмендер менен жолугасың. Сен ийгилик жаратам, сен тытынып эртең менен кечке чейин иштеп бир жакшы бир нерсе жаратам десең, жаратман адамдарга жолугасың да. Мунун баары жөн эле эмес да. Мунун баары сенин аракетиң, сенин эң биринчи оюң, анан ошого карата ойлонуп, анан действия, кыймыл кылгандыгың үчүн ошонун
акыбетин күндө көрө алабыз. Бирок биз ошо күндө жеткен ийгиликти көбүнчөбүз көрө албайбыз, анткени бизге адамдарга материальный факт керек да. Көзгө көрүнүктүү үй алыш керек, особняк куруш керек, бизнес ачыш керек, мындай кылыш керек. Биз эгер ошо мышление менен, акыл менен күнүмдүк результатты көрө алган болсок, бүт адамдар, көбүнчө адамдар ичмек эмес, чекмек эмес, преступление кылмак эмес да. Неге? Анткени результатты, жыйынтыгын көрө алат элек. Азыр болсо, ал күнүмдүк жыйынтыкты көрө албагандыгын айынан биз көп нерсени кой беребиз дагы, аябай көп каталарды кетиребиз. Адамдар менен сүйлөшкөндө, ата эне менен сүйлөшкөндө, партнерлор менен сүйлөшкөндө, келишимдер түзгөндө, бир нерсеге баратканда көп ката кетиребиз. Эмнеге? Анткени дагы бир жолу айтайын, күнүмдүк итокту эч качан көрө албайбыз. Көбүнчөбүз. Ийгиликтүү адамдар, бир нерсеге умтулган адамдар, бир нерсени кыла билген адамдар ошол күнүмдүк көзгө көрүнбөгөн, бирок өзүнүн жыйынтыгын көрө алат. Кайсыл уровенде, өзүнүн деңгээлинде, оюнда, алдыга койгон максатында. Бүгүн эгер туура адам менен жолуксаң, сага керектүү акыл сурасаң, сага туура бил акыл айтып берген болсо, ошол күндүн жыйынтыгы ошол да. Демек, сен туура жолдосуң. Эгер сен ошол күнү эч кимге жолукпай эле, көчөдө отуруп эле, көчөдө тамеки чегип, насатып эле, же болбосо бир болбогон эртеден кечке телефондо ойноп, келип анан жатканда ойлонсоң, өзүңдүн бүгүнкү кылган жыйынтыгыңды көрө алсаң, бүгүндүн эч жыйынтыгы жок экен дегенди билсең, эртеңки күнү турасың да, бүгүн бир жыйынтык кылайын деп. Көбүнчөбүз ошол жыйынтыкты көрө албагандыктын айынан күнүмдүк бүгүн эртең бүрсүгүнү ылдый түшүп кете беребиз да. Ылдый түшүп кете беребиз. То есть биз окуганбыз 11-класска чейин. 11-ди бүткөндөн кийин өзүбүз өсүп кете бергенбиз. Билим ошол жерде калып калганда 11-класс боюнчачы. Эмнеге калып калды эле? Анткени кыйнаган эч ким жок, окуу деген эч ким жок, урушкан эч ким жок. Билим 11-класс, өзүбүз 25-30-40 табызда. Ошондуктан биринчи психология бедности десе туура эмес ойлобогула. Там кедей медей эмес, ал просто ой психология бедности деген бар да. Психологиядачы. То есть психология бедности азыр мынтип эле выяснять этип койсоң болот да. Бирөө жакшы ресторанга кирсе, окумуш ресторанга кирсе, ошону тартып, укмуш кылып, монтип чыгарып аткан болсо, демек, это психология бедности. Потому что ал кирди, это для него это укмуш болду да. А там люди, которые каждый день обедают, им пофиг на видео снимать, что-то делает, понимаете? Почему? Неге? Анткени аларга это абсолютно неинтересно. Они живут психология богатства менен да. То есть бирөөгө укмуш нерсе көрүнсө, мактангысы келсе, кичинекей нерсегечи, мындай бир байлыкка, кичинекей демек, это и есть психология бедности. А эгер ошол адамдар байып кетсе деле, психология бедности болуп калат. Ал умтулуп эле ошо бир жеткенине бөлөктөрдү көрбөйт дагы, өзү да жыргабайт. Жана сууда эки киши чаба барат да, билесиңерби чаба барганда. Бирөөсү шашпай эле уруп кете берет, экинчиси чапчынып суунун баарын чапчып ошонун жанында араң кетет да. Келгенде карасаңар,
акырын келген жөн эле дем алат, чапчынып келген өлөйүн деп калган болот да. Неге? Анткени тиги ыгын билет, а тиги ыгын билбейт. Бирок максатка жеткенди билет, это уже хорошо. Эми силерге баарыбызга айтайын дегеним, ошол психологиянын биринчи жакшы бир деңгээлге чыгарып, квантовый скачок деп коет го. Психологияны, мышлениянын, изобилие, психологияны скачоктор менен ийгиликке чыгарсаңар болот. А бирок реальный жашоодо скачок менен там байып кетип, жокмуш болуп кеткен это нереально да. Анткени ага каждодневный труд керек, реально физический. А психология болсо бул эмне? Көрүнбөгөн нерсе. Муну адам өзү күндө воспитывать этип, күндө 1-класстан 11-класска чейин окугандай билим алып, анан күндө туура жолдо ойлонуп, туура жолдо багыт алган болсо, сөзсүз түрдө ойлонуусу да өзгөрөт, адамга кылган мамилеси да өзгөрөт, бул жашоого караган эң кылган мировоззрениясы өзгөрөт да, өзүнүн кылган ишине. Демек, адамдын мировоззрениясы өзгөргөн болсо, жашоосунда өзгөрүү болот. Жашоосунда өзгөрүү болгон болсо, жакшы жака, демек, тегеректегилердин баарына жардамы тиет. Эгер бирөөлөргө жардамы тийсе болсо, өзү жүрөгү духовно, анан акылы бай болсо, жанындагы, жашоосундагы байлыгы өзүнө жетиштүү болот. Өзүнө жетиштүү болот деген эмне деген себеп? Сөзсүз эле миллиард эмес, айтып атпайм, психология, изобилие адамда болсо, жана сууда чаба куруп бараткандай эле жакшы бир темпте ар дайым өзүн жакшы алып жүргөндү билет. Мейли банкрот болобу, мейли кандайдыр бир иштер болобу, мейли психология, изобилие дегендей жок болсо, анда адам ар бир кыйынчылыгын бийик көрүп, ар бир өзүнүн түйшүгүн элдикинен башкача көрүп, ар бир өзүнүн кандайдыр бир жоготкон нерсесин, бүт дүйнөнү жоготкондой көрүп, ааламды жоготкондой көрүп, бирок бөлөк бирөөнүн кыйынчылыгын көрө албаган болсо, демек ал адам канчалык дүйнөдө бай болсо дагы эң кедей адамдай жашайт да. Ошондуктан биринчи ойду, мышленияны өзгөртөлү, анан жашоо сөзсүз өзгөрөт.